Эстрада ырчысы Анжелика жаңа алган үйүнүн ремонту бүтсө онлайн той берет. Бул тууралуу ырчы өзү билдирди. Айтор үйүм сөз болуп жатат. Кайдан акча, кантип? Алтындарым, Россия жылдыздары гифтен 5 күндө 500 000 доллар таап жатса, биз жок дегенде 2-3 000 доллар таап, кредит, ипотекаларды алып, аны ай сайын жаап, 10 жылга стимул алып жакшы жашоого умтулуудабыз. Колдогон бир гана Кудайым бар. Казакпы, арабпы, көңүлүмө жаккандай жардамдашкан инсан бар. Ал экөөбүздүн жаңы долбоорлорубуз ачылып, карантин бүтөөрү менен сиздерди чакырабыз. Үйгө күндө жакындарым чачыласын чачып келүүдө. Ремонт иштери бүтсө онлайн үй той берем, деп жазды ырчы. Социалдык тармактарда ырчы Анжелика жаңы үй алыптыр. Кайсы акчасына алды? Үйдүн баасы 1 миллион доллар экен деген түрдүү имиштер тарады. Жарыяланган сүрөттөрдүн ырчынын үйү Бишкектин түштүк тарабындагы Сары Өзөн коттедж поселогунда экенин баамдоого болот. Анын жалпы аянты 312 чакырым метр. Үй чет элдик архитекторлордун чиймесинин негизинде салынган. Нарында дарыгерлер бахиланы башка кийип алып, ичимдик ичип майрамдап жаткан тасма тарады. Нарын облусунун Жумгал райондук аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө жайгашкан госпиталда коронавирус илдетин жугузуп алгандарды караган медицина кызматкерлери ооруканада 9 май улуу жеңиш күнүн майрамдашкан. Алардын бул окуясы видеого тартылып, ал социалдык тармактарга тарап кеткен. Учурда тасма боюнча ар кандай пикирлер айтылууда. Маалым болгондой, госпиталга коронавирус аныкталган райондук үй-бүлөлүк медициналык борборунун директорунун жолдошу менен баласы жаткырылган. Аларды бир дарыгер, бир медайым карап, бир кенче кызматкер кызмат кылып жаткан. Иш учурунда тартылган видеодон медицина кызматкерлеринин дасторкон жайып отурушканын жана ичимдик ичип, каалоо тилектерин кесиптештерине жолдоп жатышканын көрүүгө болот. Ошондой эле видеодон бутка кие турган бахиланын баштарына кийип алгандарын да көрүүгө болот. Икрамов коррупцияга шектелген экс-чиновниктердин жакындарын мамлекеттик кызматка албоону сунуштоодо. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов жакын арада парламенттин жалпы жыйынына чыкчу шайлоо мыйзамына киргизилчү өзгөртүүлөр жана толуктоолорго бир нече сунушун берди. Ал чет өлкөдө банк эсеби бар жана кыймылсыз мүлккө ээлик кылгандарды шайлоо укугунан ажыратууну айтууда. Мамлекеттик мүлккө кол салгандар, коррупция менен шектелип соттолгон жарандар, алардын жакындарына, балдарына, жергиликтүү жана жогорку кеңештин шайлоосуна катышуу укугун токтотууну сунуштайм. Мындан тышкары бул өзгөртүүлөр коррупция менен соттолгондорду да шайлоо укугунан ажыратууну киргизем. Мен бул сунушумду комитетке кат түрүндө да жибердим. Жалпы кесиптештерим шайлоо мыйзамдарын карап жатканда сунушумду колдойт деп ишенем, деди Икрамов. Азыркы 6-чакырылыштагы парламент 2015 жылдын октябрь айында шайланган. 120 орунга 6 партия өтүп, СДПК фракциясынан 38 мандат, Республика Ата журтка 28, Кыргызстанга 18, Өнүгүү прогресске 13, Бир болго 12 жана Ата мекенге 11 орун тийген. Кыргызстанда жогорку кеңешке кезектеги шайлоо быйыл күздө өтөт. Коррупцияга айыпталган экс-вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин жубайы Асель Шадиева күйөөсүнүн кылмыш иштери жана ага карата козголгон кылмыш иши боюнча билдирүү жасады. Анын билдирүүсүн Кактус чекит медиа басылмасы таратты. Ал кайрылуусунда аялдарга жана энелерге, ошондой эле Конституциянын кепилдиги болгон Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылган. Мен Шадиева Асель Каныбековна, Кыргыз Республикасынын жараны жана 4 баланын энеси, экөө жашы жете элек. Жолдошум Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлык берүү ишинде айыпталып, 10 жылга соттолгон. Ал жасабаган иши боюнча соттолгонун билем, дейт Асель Шадиева. Ал жогорку кеңештин эл аралык бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке келтирген зыяндын ордун толтургандыгын эскерди. Эгер эч кандай зыян келтирилбесе, анда жазанын жолдошума болгон оордугу түшүнүксүз, дейт ал. Шадиевдин жубайы 2010 жылдын май айында күйөөсүн бет капчан адамдар уурдап кетишкенин, үй-бүлө катуу стресске кабылганын айтты. Анан ал бардык акчаны кун катары берген. Кийин күйөөсү аны уурдап сабаганын айтып, уюшкан кылмыштуу топтордун иш-аракеттерине окшош экенин айткан. 8 жылдан кийин көзөмөл жана тыңшоо кайталана баштады. Менин күйөөм өз коопсуздугу жана үй-бүлөсү үчүн өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болду, деп билдирди Асель Шадиева.
2018 жылдын 28 апрелинде кылмыш иши козголуп, качып кеткен саясатчынын жубайынын айтымында ага жана анын туугандарына кысым көрсөтүлө баштаган. Ал УКМКга күнүнө 5-6 саат суракка барган. 2018 жылдын июнь айында УКМКнын мурунку башчысы Идрис Кадыркулов мени өзүнүн кеңсесине чайга чакырды. Ал бул иш буйрутма болгондуктан сотто биротоло улай турганын айтып, колу менен шыпты көрсөткөн. Бул деген буйрутма өйдө жактан берилгенин билдирет, деп билдирди Шадыева. Шадыева УКМКга жалпысынан 8 жолу чакырылган. Ал башкы прокуратурага жана президентке улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери тарабынан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалангандыгына нааразычылыгын билдирген, бирок ал эч кандай реакция болгон эмес. Асель Шадыева адилеттүүлүккө болгон ишенимин жоготуп, жашы жете элек балдары менен 2018 жылдын август айында өлкөдөн чыгып кеткендигин баса белгиледи. 2 жылдан бери мен өлкө сыртында жалгыз жана колдоосуз жашап жатам. УКМКдан менин кайда экенимди, почтамды бузуп, жеке маалыматтарыма кирүү мүмкүнчүлүгүн алганы жана мага келем деп коркутканы жөнүндө билдирүү алып турам. Мени жана үй бүлөмдү куугунтуктоо токтобой жатат. Иштер козголуп, сотто сырттан жүрүп жатат, деп жазат Шадыева кайрылуусунда. Азыр УКМК мага каршы дагы бир кылмыш ишин козгоп жатат. Мындан ары унчукпай кое албайм. Эң башынан эле биздин үй бүлөбүздүн кирешелери мыйзамдаштырылып, декларацияланган деп айтканбыз. Тергөөнүн негизи катары менин декларациялам колдонулган. Кыргыз Республикасынын мыйзамы мүлктүн кол тийбестигине кепилдик бериши керек. Бирок тескерисинче менин укугум жана балдарымдын укугу бузулуп жатат, деп жыйынтыктаган Асель Шадыева. Эске салсак, 2019 жылдын 25 декабрында Бишкектин 1-Май райондук соту Аскарбек Шадыевди 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияда эркинен ажыратуу жана мүлкүн мамлекетке чегерүү жөнүндө өкүм чыгарган. Ошол эле соттун чечими менен Шадыевдин эсептеринде жана банк ячейкаларына Каравендеги уставдык капиталдагы үлүштөр, Борсок плюс, Континенталдык сервис, Агуа Инвест жана башка ячейкаларында бир нече батирлерде турак эмес жайларда автоунаалары жана башка камакка алынган. Адил Турдукулов Атамбаевдин балдары өз алдынча партия түзгөнүн кечээ күнү эле уктум. Эмне үчүн түзгөнү бүдөмүк. Назар Ньюс маалымат агенттиги СДПКнын саясий кеңешинин мүчөсү Адил Турдукуловду кепке тартып, ал тууралуу айтылып жаткан терс пикирлер боюнча сүйлөштүк. Адил мырза Рита Боркеева менен Ирина Карамушкинанын сиз тууралуу жазган дооматтары боюнча эмне дейсиз? Мен алардын Рита Борбукееваны, Ирина Карамушкинанын дооматтары боюнча эч нерсе дегим келбейт. Анткени бул жерде саясий маселе турат. Ошон үчүн жеке мамилеге өтүп, аларга бир нерсе дей албаймын. Мүмкүн буга чейин Атамбаевдин жана анын балдарын сындап келгеним үчүн аларда кандайдыр бир терс пикир калыптангандыр. Негизи СДПКнын максаты саясий туткундарды бошотуу болуш керек эле. Ошол тармакта план, стратегия түзүп иш кылышыбыз зарыл болчу. Планды жаза турганда, аткара тургандагы СДПКнын саясий кеңеши эле. Азыр болсо Атамбаевдин балдары СДПКнын саясий кеңеши менен макулдашпай эле эмне кааласа ошону жасап жатышат. Бирок бул нерсе жакшы жыйынтыкка алып келбейт. Айтайын дегеним, Атамбаевди колдогондор менен эле өзүнчө топ болгон туура эмес. Башка да саясий күчтөр менен сүйлөшүп, кенен коалиция түзүп, элди тартыш керек болчу. Бирок андай маселелер артта калып, партиянын бөлүп жарып, биздикилер жана алар деп бөлө башташты. Чынында алардын мындай аракети туура эмес болуп калды. СДПКга кандай максат менен келдиңиз эле? СДПКнын социалдык идеяларын ишке ашырайын деген максатта келгем. Бирок анын баары таптакыр унутуп коюшту. Асель Кодуранова, Кундуз Жолдубаева, сиз болуп өзүңөрчө партия каттатып, шайлоого аттанып жатасыңарбы? Андай деле оюбуз жок. Атамбаев 1992 жылы түптөгөн партияда саясий кеңештин мүчөсүмүн. Ал эми Атамбаевдин балдары өз алдынча партия түзгөнүн кечээ күнү эле уктум. Эмне үчүн түзгөнү бүдөмүк. Партияны менден, Кундуз Жолдубаевадан же Асель Кодурановадан кызганып түзүштүбү, аны да билбейм. Жаңы партия түзөбү коебу, алардын иши деңизчи. Кандай болгон күндө да мен өз партиямдан кала берем. Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровду бошотуу боюнча президенттен ыйлап ырайым сурады. Камчыбек Ташиев Доор ТВ каналында маек берип жатканда президентке кайрылып, Садыр Жапаровго ырайым берүүсүн суранды. Түрмөдө жападан жалгыз Садыр Жапаров калды. Эң өкүнүчтүүсү, Садыр камакта жатканда Алла Таала ага оор сыноолорду берди.
аяш апабыз бул дүйнөдөн өттү. Ушуларды эстегенде Садырдын келишин күтүп жүрүп, о дүйнөгө кеткендерин ойлогондо жүрөгүм ооруйт, жүрөгүм ыйлайт. Эркек болсом да кээде токтоно албайм, мен да ыйлап жиберем. Ал сыноолор аз келгенсип, Садыр Чырактай Дастан деген 23-24 жаштагы уулунан ажырады. Эмне деген тагдырдын таш боордугу. Садыр Алла Тааланын сыноосуна кабылганда, пенделер колдон келген жардамыбызды берели деп кол сунсак болмокта. Тилекке каршы андай жардам болгон жок. Мен бир канча жолу президенттен Садыр Жапаровго ырайым бериңизчи деп сурандым. Анан жападан жалгыз Садыр мага ырайым бериңизчи, мен чыгайынчы деп суранды. Аны да мен сурангамын. Досум, ырайым сурап жаз. Бала чакаң, тууган уругуң кыйналды. Өзүңдү ойлобо. Бирөөлөр ырайым сурадым десе да, сен эркиндикке чыгып алчы деп суранып жүрүп жаздырдым. Бирок ал ырайым сурап президентке жазгандан бери арадан 6 ай өттү. Ушул күнгө чейин ырайым сураган иши карала элек же карабайбыз дебейт. Мен ушул студиядан пайдаланып, Алла Тааланын улуу күнүндө, касиеттүү Орозо айында, Орозонун акыркы кечиримдүүлүккө үндөгөн 10 күнүндө президенттен иниси катары жана сизди колдогон жана мындан ары да колдой турган адам катары Садыр Жапаровго ырайым кылыңыз деп суранам. Алла Тааланын ыйык күнүндө Садыр Жапаровду чыгарып бериңизчи. Мен ыйлап туруп суранам. Эгер сиз ушул нерсени да кабыл албасаңыз, ал өзүңүздүн эркиңиз, өзүңүздүн ишиңиз. Президент катары сиз чечим кабыл аласыз. Кандай чечим кабыл алсаңыз да макул болобуз. Бирок бул күндөр да өтөт. Алла Таалам тынч койсо, жакшылык күндөрү да жолугушабыз. Садыр менен да жолугушабыз. Мен сизден ырайым кылышыңызды, алдыңызда жаткан кагазга бүгүн эртең кол коюшуңузду суранам. Садыр айытта үйүнө келип калышын өтүнөм, деди көзүнө жаш алган саясатчы Камчыбек Ташиев.